Просто hem koyucu bircelik tuttum. Şette bundan korkulmaz diyeceğim. Yemişsin bu ya. Кыргызстандагы баягы жер уурулуктун бир четкен чегин айтып берели деп турабыз. жылы Төлөкөн айыл өкмөтүнүн токтомдуу негизинде алынган. Bizge papan o yer полный papandan verilgen. Сиздер Папан айыл өкмөтүнөн алгансыздар, а? Oo, papan jeri oğlum. İlgette papan bolup kelgen o yer. Төлөкөн бизде азыр мындай жер жок деп бизден мунуку жетекчилер деле мия ашыптар кат берип турабыз, жооп берип туруп катыларга. Бизге карабайт азыр. Тем более азыр вообще карабайт. Айпакын абытка $5000 дейт, $7000 дейт, эми элден угуп атабыз да, эми бизге мага келип айтпайт да. Ошого документ жасап бериптир. Папан айыл өкмөтүнөн документ жасатып алган деген Муса деген кишинин үйү ушул экен. Биз эми ушул кишинин үйүнөн кирип өзүнөн дагы комментарий алалы, кандай алды. Соронбай Жээнбеков президент эле ушул малда. Ошонун жакын иниси Жаныш Жээнбеков буларга күйөө болот. Бул жерде кылмыш иши бар, мурдагы айыл өкмөттүн атынан кол коюп, документ жасап берди деп атат. Азыр баягы АТР боюнча Ош шаарынын Төлөкөн айылдык аймактык башкармалыктын жерлери болуп турат. Жер демек Төлөкөндүк. Урматтуу УКМКнын кызматкерлери, мына сиздерге бир жакшы кылмышка тарта турган бир иш. Сиздер буну кылмыш козгоп, мурдагы айыл өкмөттүн кызматкерлеринен баштап, ошол ким документти жасалмалаган болсо, ким ошол жерди башка бирөөгө каттап берген болсо, ошолорду баягы мурдунан жетелеп келип камасаңыздар болот экен. Урматтуу кыргызстандыктар, урматтуу мекендештер, саламатсыздарбы? Биз бүгүн ошол Кыргызстандагы баягы жер уурулуктун бир четкен чегин айтып берели деп турабыз. Могул жакта биздин айлана тегерегибизде турган үйлөрдүн бардыгы Төлөкөн айыл өкмөтүнүн жери болуп эсептелген. Келип туруп ушул жердеги бир кичине жер Папан айыл өкмөтүнө өтүп кетти деп бир мыйзамсыз бул жерлер бир кишинин карамагына өтүп атат. Биз ошол жерди айтып берели деп турабыз. Өзүңүздөр көрүп тургандай, бул жакта бир кичинекей кароолкана турат. Бул жер убактылуу кароолкана 700 сомго бир ишканага берилген экен. Аны 700 сомго бир киши сатып алып туруп, кийин ушул 700 сомго мен ушуну сатып алдым эле деп жерин кошуп кемирип бул жактан. Андан аз келгенси бирөөдүн атында токтому менен буйруктары менен катталган жерди өзүнүн карамагына алып алып атат. Биз ушул жердин ээси баягы жерди талашып жүрүп, акыры инсульт болуп, бул дүйнөдөн наркы дүйнөгө узап кеттир. Бирок анын туугандары ушул жерди ушул чындыгын чыгарып берсин, азыркы бийлик ушундай жер уурулардын, жер мафиялардын бетин ачып атат деп баягы бийлик өкүлдөрүнө кайрылып атат. Анда биз ошо жердин ээси менен сүйлөшөлү. Жүрүңүздөр. Кандайсыз, иштериңиз жакшыбы? Бу жерди кайсы жылы алгансыз? Анан кантип сиздин баягы агаңызга тийген жер экен? Анан кантип кайсы жылы баягы уурулардын колуна өтүп кетип атат, ошол жерди айтып берсеңиз. Бул жер 99-жылы Төлөкөн айыл өкмөтүнүн токтомдуу негизинде алынган. Тажыбаев Орозбай деген акамдын атынан алып, документальный баягы архитектуранын АПЗсы менен бардыгы документальный алынган. Ошондон кийин ол киши ооруп калып, узак ооруп, 10-жылы каза болуп калган. Андан кийин бир 3-4 жылдан кийин аялы Бекташева Бурмажевич келип, мага ушуну кызыл китеп кылыш керек эле дегенден макулдоп мен алдым. Алып, аялым Толубай Абсаламга барып айтайын. Ал Толубай Абсалам мен кайнатамдын бир тууган жээни болгон. Көсрексте иштейт эле. Ал парактап, тактап, болду, үйүңө апарып коюп кой документти, мен жасап берем, убакыт болгондо деп 2-3 жыл жүрдү. Болбойт, тургула эмне шашылыш, убакыт бар, мен жасап берсем болдубу деп, онун планы башка экен, сатыш керек болгон бул жерди. Ошентип кийин уксак, Айпакын абытка $5000 дейт, $7000 дейт, эми элден угуп атабыз да, эми бизге мага келип айтпайт да. Ошого документ жасап бериптир. Анын документи жок. Папан айыл өкмөтүнө барып 17-жылы токтом чыгарттыр. Жаныбек Муратов
айыл өкмөт болуп кеткенине ушу 10 жылдан ашып кеткен малда. Задым числом ошонун атынан чыгарып, анын кол тамгасы башка деп чыкты кийин. Анын ордуна өздөрү колду жасалмалап жасап, апысы жок эле барып госрегистрге барып кызыл китеп жасатыштыр. Кызыл китеп жасагандан кийин сотко беришти. Мыйзамды, токтомду Тажыбай Орозбайдыкын жокко чыгарып, биздикин мыйзамды кылып бергиле деп. Эмне кандай болот деп анан барып сураштырып, сотто бизге жасалмалаган аны экен, силердики экен утуш деп кийин биз тарапка чечилип атып эле кийин резко олорго мыйзамсыз документине утуп беришти соттор. Анан Папаны айыл өкмөтүнө барсак, сатып алуу немesi келишими жок экен, журналда жок, акча төккөн эмес экен, регистрация болбоптур, токтом. Жалган жерден архивке бардык, областной. Ал жерде жок экен. Ошентен кийин не кылдык? Анан кийин немеге тергөөгө кайрылдык, милициясы. Алар жасалмалаган аны экен, кол тамгасы аныкы эмес экен, мынандай деп бардыгын тактап, акыры да мөөнөтү өткөндүгү тууралуу өндүрүштөн кыскартабыз деп чечим чыгарышты. Сиздер жерди өзү негизи Төлөкөн айыл өкмөтүнөн алып атасыздар, Ооба. Кайсы жылы алып атасыздар? 99-жылы токтом негизинде алганбыз да ошо. А булар 2017-жылы неме жасап атат, документ жасап атат. Азыр сизде бардык документ бар. Бардыгын тактап айтып берем. Бардыгы 100% нете. Сизде болгон акт жок экен да. Госак жасалбай кылган да, ошо акам ооруп калган байланыштуу, ошол малда жасалбай, булар ошол жерден пайдаланган. Аялым барып Толбой Абсаламга көргөзсө, каерде деп келип, жерди көрүп, значит, буну сатса болот экен деп туруп, уялбай ошо өзүнүн тагасынын кызын ойлобой, ага акча керек экен. Кийин соттор менен неме кылсак, соттор бул жер боюнча түшүнүгү жок окшойт. Карабайт, анактан жогору жактан звонок болду эле, анан мындай болду деп эле буларга чечим чыгарып, кийин уксам, Соронбай Жээнбеков президент эле ушул малда. Ошонун жакын иниси Жаныш Жээнбеков буларга күбө болот экен. Көрсө ошол бияктан звонок кылып аттыр. Президент кийлигишип кеткен турбайбы же? Президенттин үкасы да ошо. Булар болбогон да, дагы бир 5 жыл иштегенде булар дагы 10 жерди алмак экен. Зорлуктап тартып. Бу госрегистр, сот, айыл өкмөттө иштегендер бардыгы табакташ экен. Биринин аркасын бири жаап, давай, ким жок, ким бул ким, тааныштары барбы, жокпу, күчү жетеби, жетпейби, сылабайбы, болду. Тарс ошонун жерин документ жасап коет экен, каяктан жасайт мен түшүнбөйм. Ушинтип жүрөбүз. Эми бул мошенниктерди ГКМдин балдары сурасын, тактасын, меники туурабы же алардыкы туурабы, ушулар жооп бериш керек. Сотторго баары бир экен аларга. Урбам ойнойт, бул ким жериби, бунун жериби, уларга лишби акча керек окшойт бардыгына эле. Азыр эми 2099-жылдан бери жерди ала албай оор экенсиздер да. 17-жылдан бери. 17-жылы 17-жылы талашка түштү, ал жасап ал, анан кийин кыйкырып чыгып атпай бул жер меники деп. Мурунку неменин чечими күчүндө калсын дегенди эле билет экен, башка эч нерсени бул ачып парактап кимдики мыйзамды, кимдики мыйзамсыз деген түшүнүгү жок окшойт. Ошондой болуп атат, анан эмне кыласың? Ушуларга мошенниктерди жоопко тартып, ушу мошенниктер ушу жерди алгандан көрө мамлекет алса мен ыраазы элем дейт. Туурабы? Жок жерден таяр жерде олар жасап. Ошол Толбой Абсалам жоопко тартылыш керек. Ол мага ошонун көбүн какшаткан, эми оларды айтпай эле коеюн. Мына жогоруда көрдүңүздөр, бул жер эсимин деген киши, мына ушунча документи бар бул жерде. Токтом, айыл өкмөттүн чечимдери, апызы, бардыгын архитектурадан ырастаган кагазына чейин. Анан бул жерде прокурор Кыргыз Гипраземге баягы жерге жайгаштыруу
Кыскасы бардык органдарга ушул жер кимдики деп баягы жөнөтүп атат. Запрос дейт. Алар бардыгы бул жер Төлөйкөн айыл өкмөтүнүкү, ошол Орозмат деген кишиге катталган деп бардыгы жооп берип атат. Бирок ошого карабай эле Папан айыл өкмөтүнүн бир эле жер адиси Төлөйкөн айыл өкмөтүнүн Кара Суу районунун бардык баягы кызматтарын тебелеп эле келип, токтоптур деп эле келип туруп, мына жерди баягы бир кишиге мындайча айтканда документ жасап берип атат да. Бул жерде Папан айыл өкмөтүнүн айыл өкмөт жетекчилигине прокурор запрос жөнөтсө, бизде эч кандай андай катталган эмес, биз андай жерди берген эмеспиз деп жооп берип атканына карабай, соттор ошол баягы сатып алды деген кишиге жерди каттап берип атат. Ошонун ишин мыйзамдуу деп таап атат. Урматтуу Камчыбек Кыдыршаевич, мына сиздерге иш. Сиздерге сонун бир коррупциянын баягы ачыла турган жиптин учу. Буну бир тартсаңыздар чыгат. Булар айтып атат, Абсалам деген киши ушул жерди каалагандай калчап бир кишиге документ кылып берди деп атат. Эми ушунча ырастаган документиң турса дагы жерди ала албасаң, анда бул кандай болуп калат? Урматтуу прокурорлор, урматтуу укук коргоо органдары, мына сиздерге коррупциянын жолун ачканга бир дагы иш. Эми азыр биз айыл өкмөт, Папан айыл өкмөтүнө барып тактап көрөлү, чынында барбы жокпу? Ошол жерден запрос алып, андан кийин дагы иштин улайбыз. Папан айыл өкмөтүнө келдик. Бул жерде аябай суроолор көп. 5 соттук жерди ошол баягы Абыт деген кишиге мамлекеттик каттоо кызматынын кызматкери кайсы негизде документ жасап берген? Буларда каттоодо барбы, жокпу? Катталганбы, катталган эмеспи? Ушул боюнча сураганы келдик. Бирок буга чейин Ички иштер министрлигинин кызматкерлери бул жерде аныктама берип атат. Бул жерде кылмыштын изи бар. Бул жерде мурдагы айыл өкмөттүн колу жасалмаланган. Андан сырткары баягы башка эле айыл өкмөттүн жерин Папан айыл өкмөтүнүн ошо мамлекеттик каттоо кызматкери сатып берген дегендей билдирүү берип туруп эле кийин аркасынан бул кылмыштын мөөнөтү өтүп кеткенине байланыштуу биз кылмыш ишин козгоп жана албайбыз деп кайра кат берип коюп атат. Неге баягы кылмыш иши турса, бирок аны изин жашырат. Мурдагы айыл өкмөттүн атынан кол коюлуп атса, эми азыр ушуну айыл өкмөттөн да бир сыйра тастап көрөлү, жүрүңүздөр. Жок, ошондо эми могу катта сиздердин айыл өкмөттөр баягы деп жооп берип атат да, бизде мындай жер жок деп. Эми ошону биз сиздерден мындай живой тастыктап коелу деп келип атабыз да. Мындай жокпу же барбы? Бирок бардыгында жок деп, бизде жок деп берип атат. Ол мурда сайыстын убагында совхоз болгондо мына Папан билесиз да. Участочный отделение болгон. Ошол жерде склад бар жер билесиз. Кийин андан кийин Папан менен Төлөйкөн бөлүнүп кеткен. Ал сиздер ол жер гипроземден тактагыла кимге турат, ошол жерден тактап койгула. Кимдин эмесине турат. Жерди биз тактай албайбыз да кимге керек. Бизде бирок жок. Сиздерде жок албай жер, Гипроземден тактап койгула болду. Кыргыз Гипрозем бар го. Негизи мисалы Папан айыл өкмөтүнүн баягы ал жер бардыгы Төлөйкөн айыл өкмөт деп атат дагы, ошол жерде 5 соттук жер, анан ошол жерде кичинекей карооканасы менен Папан айыл өкмөтүнө убактылуу берилип атат. Бирок ал жана зданиелер берилип атат да. Анан негизи ошону ал документ кылып бергенге мүмкүн эмеспи? Бизге карабайт ал жер. Сиз Төлөйкөн айыл өкмөтүндө бардыңызбы? Не дедиңиз? Токтом Төлөйкөн айыл өкмөтүнө чыгарганда. Азыр Төлөйкөн айыл өкмөтүнүн ордун басары кетти. Тем более биз азыр чынында шаарга караган жерлерибизди бүгүн азыр комиссионный келип, азыр Аттердин алкагында жерлер фонду шаарга өтүп атат да, билесиз. Шаарга жакында. Бул эмес, биз башка айылды 5 та айылыбызды шаарга өткөзүп койдук ужечи. Бул маселени эми карай албайбыз, шаар. Негизи сиздердин атыңыздардан башка айыл өкмөтүнүн жеринен сатканга негизи мыйзамда туура келбейт. Сата албайт ишман. Жасап да бере албайт. Жасап да бере албайт. Азыр сиз мына документтерди көрдүңүз да. Бул жанагыныкы экен. Төлөйкөн, бизде азыр мындай жер жок деп бизден мурунку жетекчилер деле мияшыптар кат берип турбузда, жооп берип турган катыларга. Бизге карабайт ал. Тем более азыр вообще карабайт.
Мына туугандар көрдүңүздөр, биз Папан айыл өкмөтүнө келдик. Дин Мухаммед деген айыл өкмөтүнүн орун басары бар экен. Кыргыз Гипроземдин берген корутундусу анык. Биздин андай эч кандай жерибиз жок. Ал жерде болгон да эмес. Кандай негизде документ даярдап берген, кандай бул өткүзүп берген, аны биз билбейбиз. Укук коргоо органдарынын иши экен бул жагы деп атат. Эми бул жагы баягы Камчыбек Кыдыршаев айткандай жер саткандардын баягы иши болуп атат. Эми ушул Камчыбек Кыдыршаевич өз көзөмөлгө алып, УКМК териштирип, ушул жердин так ээсин аныктап койсо болот экен. Эми биз мамлекеттик каттоо кызматына барып, жер кандай негизде буларга катталган, ошону барып көрөбүз. Урматтуу көрүүчүлөр, бизге азыр окуя улам өркүндөгөн сайын ар түрлүү жагдайлар ачылып баратат. Азыр бул жерде бир ушул жердин кызыл китеби жасалышы боюнча, ким жасаганы боюнча бир аз маалыматы бар Батырбек деген агабыз бар экен. Ушул киши коммент. Сиз бул жерге кызыл китеп жасалганын кимден уктуңуз? Ким айтты? Ким жасаптыр? Мен үйгө келсем, Акыл айже менен баласы келип калды. Бир анан кийин турпактар мына жерде үйүлүп турду эле, ушундай болуп баары билет эле. Ана турпагын кал деп келди магачы. Мен айттым, бул жер сиздики эмес го десем, билбейм, кыз китеп кылдым эле, үйүнө барып кыз китебин көрдүм ачыгыч. Баргандан кийин анан Абсалам ошо бизден карызы бар деди, эмне деди, ушундай кылды да, ал бирок мына силерден кутулдумбу деп колум мындай кылып кетти деп кайра темир менен Акыл айже билет өкөдүң. Анан булар документ турларында архитектор деле келип мага жолугуп калды, мына үй, мына ушул жерде жашайм. Же көчөргүсүнөн келип мына жер коштан экен, кимдики деп документ фальшивый деген анык эле болуп турат. Эч кандай берди билиш керек, же телефон номерин билбейм дейт, 300 метр аки-укаларым бар эле, билиш керек эле. Үйдөн постоянно мен жок малда чыгып пайдаланып, ушул жерде тартып кетиптир да. Бир жолу ham көрбөдүм, бирок ушу кыз китеп бүткүчөчү. Болбосо мына жер көрүп турасың, мына жол жок бул жердечи. Бирок колду нарк эжеге кол койтуп, нарк көчөгө. Самым деле мен кол коюшум керек бул жергечи. Бир эле мен кошунасы бармын, анан мына арка жакта эгасы келелек. Анан буларкы билбейм кандай турлап беришти булар. Ошо Абсалам кылганда булар тага жээн экен, ошо жээндерин турлап бериптир деп огочу. Эчтекесин айтпай туруп. Алар тага жээн болушат. Бир тууган тага жээн, апасы менен атасы бир тууган жер талашкан. Жерин турлап берип койгон ошолорго. Өзүнүн эле бир тууган жээнинки турлап берип койгон да. Негизи бул жерлер сиздерге токтом чыкканда тең чыккан. Токтом чыкканда бул жерде токтом бир берилген бардыгы. Анан мына көлдөн нарагы Папанга карайт. Токтом бир бардыгы. Сиздики кайсыл жакка карайт? Меники Төлөкөз Сесептен карайт. Мен билем бул жерде, ушул жерде жергиликтүү адам болгон үчүн бардыгын билем. Мына жерден биягы Папанга карайт, бул жагы немеге карайт. Төлөкөн айыл өкмөтүнө. Ошондо азыр бул талаш болуп аткан жер Төлөкөндүкү. Төлөкөндүкү. Документтер бар, апызлары бар, бардыгы документтерин көрдүм бунукундагычы. Бардыгы бар. Мурдагы госрегистр азыркы жер ресурстары кызматы агенттикпиз да. Биз кандай учурда жер өкмөттүкү. Келишимби кандай нерсе болсо өкмөттөн чыгат. Биз каттоочу гана органбыз. Муну түшүнбөй эле барып өзү барып токтом чыгарып келип жасабаса керек. Ошол айыл өкмөт биз ошону издеп жүрөбүз да. Ошол айыл өкмөттө сиздерде иштеген адам айыл өкмөт өкүлүңүздөр болгон да буга чейин турда бирден. Куратор болот да. Куратор. Ошол кураторуңуздар бул кишилерге ошо кураторуңуздардын тууганы болот экен. Ким деген? Сиз менен талашып аткандын аты ким? Мен эмнеден карайынчы? Айпакунов Абыт. Ким дедиңиз? Айпакунов Абыт. Айпакунов, а? Жерде бул Айпакунов Абыттын артында бир 2-3 жер бар экен да. Ошону мен кайсысын экенин билбей атам да. Ошону сиз точносын айтсаңыз. Баягы кырманда азыр Ал кишинин артында 3 жер бар бекен ошондо. 0,5 сотикпи бунуңуз? Папанский айыл өкмөтү отунан Папан Муратов Жаныбек деген кол коюп неме кылып берген экен да. Бирок Муратов Жаныбектин колу Ички иштер министрлиги бул жасалмагыл деп. Бирок биз мөөнөтүнөн жаналып турду. Анан ошого биз сиздерде каттоодо кимде турат? Тошун ошол. Бизде каттообуз азыр жок болуп кеткен да, айттым го, ошкотуп кеткен деп.
Азыркы учурда Айпахунов Абыттын атында турат экен, бизге өткө чектичи. Анан кийин ошко биз өткөзүп бергенбиз. Кайсы жылы каттап алдыр ошо? Каттоо. Айпахунов Абытка азыр карап берем. 15 fevral 2005 жылкы чыккан 34 номер 34 Папан айыл өкмөтүнүн токтому менен 2017 жылы бизден каттоого туруп мамлекеттик акт алган экен. Азыркы документти да бир карап көрө аласызбы? Ушул балким ушул кишиники да барбы, жокпу? Жок, бул кишиники жок да. Качан гана мамлекеттик акт алганда биздин базага кирет да. Бул акт албаган үчүн сиздердин базага кирген эмес. Негизи азыр эки тарап талашып атканда сиздер ортого чыгасыздарбы, эки айыл өкмөт талашып атканда? Мисалы үчүн бул биздин айыл өкмөттүн жери же бул жак ким биринчи келип каттаса ошол каттала берет. Биз анын Гипрозем деген ошто ишкана бар да. КБКда. Ошолор граница, определение граница, аймаков или неме граница боюнча ошолордон корутунду алып туруп, анан ошонун негизинде гана катталат да. Ал жерлер талаш ошо сиздин учардын ичи, папа мындай төлөйкөн болуп, шахматный кетип калган жерлер да бар. Азыркы учурда ошол жерлер баары Ош шаарын өткөзүп бергенбиз да, реформанын негизиндечи. Эми бул бияк шаар чечет. Шаар чечет. Кимге кандай алат? Бирок азыркы учурда бунун прокуратуранын дагы запрещениясы бар экен, сот иштери жүрүп атат экен азыркы учурда дагы. Бизде ошолор каттоодо турат. Каттоодо турган экен мындайча айтканда. Анан эми биз базабызды өткөзүп бердик да, архивибизди дагы алып кеткен алар. Азыр эми мындан буягы Ош кааласа Ош шаары чечет да. Ошко өткөнгө чейин сиздердин архивде бирок теги кишинин атында турган. Ооба, биздин ошол Айпахунов Абыттын атында турган экен. Бирок мына тыйымдары бар экен, ограничение деп коебуз биз. 3 разделге салынган көп экен да. 10дон ашык немеси бар экен. Прокуратуранын бар экен, Аманов Сайызбек Тамчыбекович. Адвокат сиздин. Ошонун Межрай суттун, облустан бар экен. Маталиев Болотбек Шамшиевич дейт. Ондон бар экен облустан Верховныйдыкы дагы бар экен. Тыйымдар бар экен. Ошол. Рахмат анда сизге. Макул. Бул эми Оштон такташыбыз керек экен ага. Оштон тактап көрөсүздөр. Баягы кызыл китеп кылып документ жасап алды. Папанын айыл өкмөтүнөн документ жасатып алган деген Муса деген кишинин үйү ушул экен. Биз эми ушул кишинин үйүнөн кирип өзүнөн дагы комментарий алалы, кандай алды. Бул ишкер дагы, бул киши дагы бир документтин негизинде алдыбы бир көрөлү деп келдик. Мына үйүн тыкылдатып көрөлү. Жаш бала бар экен. Assalomu alaykum. Атаң бар үйдө? Жок. Апаңчы? Жок. Эч ким жокпу? Бул жака кетишкенби? Качан келишет? Айткан бизер. Телефон номерлери барбы? Тандыкар. Аз мага айтып кое аласызбы? Атаң номерин, 0. Тайтам чымыртамдыкын берем же. Тайындыкын берейин. Тайтаңдыкын бере берчи. Тайтамдыкын. Анда тайныңкын бер. 079 91 91 00 00. Ооба. Assalomu alaykum. Салам. Тимур, сиздерби? Мен. Биз сиздерди тынчыңыздарды алып аткан Бек Мамат деген журналист. Биз бир маселе боюнча сиздер жака келип калдык эле да. Но бир жер талаш болуп аткан экен. Анан ошол тигилер сиздер тарапты айыптап атат. Анан эми сиздердин деле баягы документиңер бар турбайбы? Ошо документиңиздерди көрөлү дедик эле да. Документиңиздер бар да сиздердин. Ооба, каердеги? Но сиздердин үйүңүздөргө жакын эле жерде бир көчөнүн башында жер бар экен го. Ооба.
Аны ошол жер боюнча документтериңиздерди көрүп, сиздердин дагы баягы үнүңүздөрдү угалы дедик эле. Эми силер деле жөн албагансыздар да ал жерди, туурабы? Документтин негизинде алгансыңар да. Мына сунун боюндагы жер экенби? Азыр бирөө жарым силерге 3-4 бир айтты да, ким деген айтты? Бизге ушул жерде биздин жер болчу, булар башка кызыл китеп жасатып алган деп арызданып атат да. Ким деген? Атын унутуп калдым, Мурутчан киши экен. Мурутчан киши, Фарыгына Булчан киши экен. Ооба. Бул жерди мамлекеттен алсам иштегенден берген. Негизи кайсыл жерден? Баягы документиңиздерди кайсыл жанадан алгансыздар дегеним, баягы органдардан, баягы токтомдор бар да, айыл өкмөттүн токтомдору болсо керек, кайсы айыл өкмөттөн алгансыздар? Көчүрексизден кылып берген документтерди. Атам менен апам кылдырган документти. Атам атында. Атаңыздын атында. Силер журналисттерби? Ооба, кайсыл айыл өкмөттөн алгансыздар? Эми ошол биз баягы ийгиликтеп аттык эле да, анан эми сиздердин дагы баягы өзүңүздөрдүн документтериңиздер болсо, сиздердин дагы үнүңүздөрдү берели деп келсек, азыр үйдө эч ким жок экен. Азыр үйдө эч ким жок. Атамдар карасында үйдө усталар бар эле. Ошакта жүрүшөт, да? Госрегистрден ким деген киши берген? Эми биз балким ошодон комментарий алат элек да. Ошону эртеңкиге кылсаңар кандай болот? Ошолор өздөрүнөн чакыргыла. Ошо биз менен жер талашкандарды алып чакыргыла. Бияктан атам менен апам барсын, документтерин салыштырып көрсүн. Бул жерди кайсы айыл өкмөттөн алгансыздар өзү? Сиздердики ошо айыл өкмөттөн алган жанаңыздар бар да. Бизге папам оер полный папамдан берилген. Сиздер папан айыл өкмөттөн алгансыздар, Папанын жери болгон. Илгерде папам болуп келген оер. Бизге карабайт ал жер. Негизи сиздердин атыңыздардан башка айыл өкмөттүн жеринен сатканга негизи мыйзамда туура келбейт. Саталбайт ушул. Жасап да бере албайт. Жасап бере албайт. Азыр сиз мына документтерди көрдүңүз да. Бул жанаңыз экен. Төлөкөн, бизде азыр мындай жер жок деп бизден мунуку жетекчилер деле мия ашыптар кат берип турбузда, жооп берип туруп катыларга. Бизге карабайт ал. Тем более азыр вообще карабайт. Азыр баягы АТР боюнча Ош шаарынын Төлөкөн айылдык аймактык башкармалыктын жерлери болуп турат. Жер демек Төлөкөндүк. Кызыл китеп эми жөн берилбейт да, анан сиздерге ошол ким жасап берген негизи кызыл китепти? Кызыл китепти ким жасаганын ошонусун мен билбейм. Жок, бирок силердин документиңиздер 2017-жылы жасалды деп чыгып атат да бул жактан. Ошого биз вопрос болгондон келип атабыз. Улардыкы будан мурун болгон экен. Буларкы 99-жылы айыл өкмөттүн буйругу чыккан экен да. 99-жылы ошондо жер ошондо бөлүнгөн экен. Ооба, ошондо буларга же ошо буйрук чыккан. 99-жылы о жерде бузулган эмес. Буларга мен угушум боюнча Төлөкөндү бирөөдөн алган. Ол Төлөкөндү бирөөдөн алган. Мен айттым, ошолор кимден алгансыңар? Ошолорду чакыргыла. Мен мындан алгамды ошону доказать кылып, ошо менен чечип алгыла. Бизге силер эме кылтасыңар десек, ол өлүп калган, биз онун кашын табабыз да. Мисалы кимден ким алган ошо чакырып ошо менен такташ керек да. Мен азыр мисалы мамлекет мыйзамчен алсак, биз мыйзамга такайбыз да. Туруп айттым, мен отур айттым да. Туура. Биз толка мыйзамга такайбыз, биз мыйзам чегин алганбыз да. Мен айттым, сен бирөөдөн машина бирөөдөн алып алгандан келип алып купулаңга бергенге тура эмес дедим. Азыр мен арыз жасамам, бирөөсүн капарып камап коет азыр. Мен просто эми койчу бир жерге топтом. 6 секунд апарып камап тажайм. Демисиң болсо. Рахмат анда Тимур. Ооба. Ошол талаш болуп аткан жер кайсы айыл өкмөт территориясында экен? Кимге катталыптыр? Азыр сиздер сурап аткан жер биздин архивдик материалдардан Төлөкөн айыл өкмөтүнүн сырткы чегараларын тактоо материалында азыр баягы АТР боюнча Ош шаарынын Төлөкөн айылдык аймактык башкармалыктын жерлери болуп турат. Жер демек Төлөкөндүк. Папамга тиешеси жок. Папанда бул жерде жерлери жок мемлекеттин. Төлөкөн айыл өкмөтү. Урматтуу көрүүчүлөр, биз Мурадил деген кишинин жерин издеп Папанга, Кара Сууга, Төлөкөнгө бардык. Андан кийин могу кыргыз жерге жайгаштыруу боюнча долбоорлоо институтунун жанасы бар. Кыргыз Гипрозем деп айтып жүрөт. Ушул жерге да келдик. Анан бул жер азыр баягы жерлердин чегарасын, жерлердин чегин аныктап берет өзү. Ошолордун документалдык баягы журналында бул жер Төлөкөндүн жери деп турат. Анан Төлөкөндүн жери деп турса, Төлөкөндүн жери болуп турса, аны кантип Папан айыл өкмөтү документ жасап башка бирөөгө өткүзүп жүрүп атат.
Ага чейин биз буга чейин да айтканбыз, баягы Ички иштер министрлиги мөөнөтү өтүп кеткенине байланыштуу ишти кыскартып салып атат. Бул жерде кылмыш иши бар, мурдагы айыл өкмөттүн атынан кол коюп, документ жасап берди деп атат. Урматтуу УКМКнын кызматкерлери, мына сиздерге бир жакшы бир кылмышка тарта турган бир иш. Сиздер буну кылмыш козгоп, мурдагы айыл өкмөттүн кызматкерлеринен баштап, ошол ким документти жасалмалаган болсо, ким ошол жерди башка бирөөгө каттап берген болсо, ошолорду баягы мурдунан жетелеп келип камасаңыздар болот экен.